Рахматыбызды айтабыз. Исфана шаарында нерв ооруларында арылоочу медициналык борбор ачылды. Анын ачылуу аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Борбордун ачылышы менен Исфана шаарында 20 жаңы жумуш орундары түзүлдү. 2014-жылы ошо жер берилип калып мэрия тарабынан. Ошону быйылкы күндө ушул күндө салып бүтүп, Кудай буйрса, бүгүн ачылуу аземинде турабыз. Борбордук жана перифериялык нерв оорулары боюнча кызмат көргөзөбүз. Остеохондроз, грыжа 8-9 миллиметрдеги грыжаларды без операция жакшы болгон бар. Медициналык борбордун ачылышына Жия бизнес ассоциациясы менен Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы көмөк көрсөткөн. Биздин атайын ишкер колдоо борбордун консультанттары, биздин биринчи финанс консультантыбыз мекемесин куруу үчүн арзандатылган кредит боюнча жардам берген. Андан кийин бул жакта кредит маселеси чечилгенден кийин жер маселеси чыккан. Бул жакта жер маселеси боюнча биздин архитектуралар боюнча маселе чыкканда биздин юрист консультантыбыз ал жерден дагы өз тегерек суроолорду уюштуруп, жолугуштарды уюштуруп, ошо негизинде бул документ иштери дагы чечилген. Маркетинг, CRM жана ушундай жумушту алдына жылдыруу боюнча консультацияларды берип атабыз. Биздин консультанттар келип, иштешип, ошол клиникага жардам беришип атат. Негизи ошол Кыргызстандын клиникаларында өзүнчө стандарттары бар. Ошол стандарттарга жооп бере турган болуп, консультанттар ошол жактан дагы жардамдашып, документтерин, иш жүргүзүү процесстерин баардыгын жакшыртууга жардам беришип атат. Аталган борбордун ачылышы менен балдардын шал оорусунда шаар аймагынан чыкпай эле дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айжан Аташтанова, Алинур Хаджаев, Алтын бешик жаңылыктары.